мен маалыматтарды манипуляция жөнүндө мыйзамга каршымын. Эмне үчүн? Анткени Конституцияга ылайык бүгүнкү саясий системанын негизине саясий атаандаштык, саясий конкуренция коюлган. Эгерде сөз эркиндиги болбосо, пикир эркиндиги болбосо, ой эркиндиги болбосо, саясий конкуренция болбойт. Бүгүнкү бийликтин жасап жаткан иши саясий конкуренцияга соктурат. Кыргызстанда кайрадан эле бир кландык, үй бүлөлүк системанын орношуна алып келет. 5 жыл, 10 жыл мурун Кыргызстанда башка проблема эле. Халктын 95% КТРдан информация алат эле. Мамлекеттин маалыматка болгон монополиясы бар эле. 5 жыл өттү, ааламга кошо Кыргызстан өзгөрдү. Бүгүн 35% халк КТРдан маалымат алат, 80% халк социалдык тармактардан интернет аркылуу маалымат алат. Мамлекеттин монополиясы бир заматта жок болду. Өкмөт, чиновниктер жаңы кырдаалды иштегенде үйрөнүүнүн ордуна, жаңы ыкмаларды, жаңы формаларды табуунун ордуна, элдин алдында жүрүп башкаргандын кол башчы болгондун ордуна эски заманды кайтарып алып келип, тыюу салып, адамдардын оозун жаап, оюн буганга аракет кылып жатышат. Мен муну туура эмес деп эсептейм. Бирок ар кандай революцияда эле информациялык революциядан күнгөй тескей бар. 18-19 кылымда промышленный революция, экология деген чүнүктү пайда кылган, завод, фабрикалар айлана чөйрөнүн булгаган. Бүгүн да информациялык технология революциянын учурунда өтө көп туура эмес маалыматтар тарап атат. Бирок анын чечүүнүн жолу башка болуш керек. Бул Кыргызстандын эле эмес, бүтүндөй адамзаттын проблемасы. Жер шарындагы глобалдык проблема. Мен ойлойм, жакынкы күндөрү бул маселе чечилет. Сензар, өкмөттүк чиновник болбош керек. Сензар, тарбия менен, билим менен адамдын башында отуруш керек. Чиптей болуп отуруш керек. Эмне жаман, эмне жакшы, эмне адал, эмне харам деген түшүнүктү балдарга жаш кезинен беришибиз керек. Мына ошондой жол менен гана жаман жакшыны, ак менен караны ажыратканды биз элибизге, жаштарыбыз аркылуу беришибиз керек. Бүгүн мен сиздердин жаштардын арасындамын. Анткени өкмөттүн бул аракети замандын агымына, тарыхтын агымына каршы келген аракет. Биз мыйзамды ошон үчүн колдобойм. Биз тескерисинче Кыргызстан эң эркин интернети бар өлкө курушубуз керек. Интернети тез, интернети арзан, интернеттин ар бир эл 100% пайдалангандай өлкөнү курушубуз керек. Биз алдыга умтулушубуз керек, артка эмес. Өрбек Чекешев, бул мыйзам долбоору жөнүндө президент кандай чечим чыгарат деп ойлойсуз? Мен ойлойм, президент да коомдук пикирге маани бериш керек. Интернет коомдук пикирди элдик көзөмөл институтунун деңгээлине көтөрүп чыкты. Коомдук күч бүгүн реалдуу күч. Ошондуктан президент Жээнбеков элдин пикирин эске алыш керек. Ал артка кайрылбастан алдыны көздөй жылыш керек. Ал эскичесинен иштебестен жаңыча иштегенди үйрөнүш керек. Башталып калды, мен тоскоол болбойм. Ийгилик.